Биз ошо күнүмдүккө колдонулуучу бул сумканы тигели деп чечтик. Ага бизге керектелүүчү материалдар алгач эле ошо эко кожа керек болот, кожа материалынан тигебиз. Андан сырткары ошо бучуу үчүн керектелүүчү куралдар бул ошо метр же болбосо линейканы да колдонсок болот. Анан кийин мел, кайчы, анан дагы ошо өткөрүүчү бул ошо корсет болуп эсептелинет. Булар да керектелет. Анда эмесе баштасак. Ошо орто эсеп менен эсептегенде 1 метрдей материал кездеме керектелет. Аны кожанын ордуна башка материал дагы колдонсок болот. Алгач ошо основасы болгон бул ошо ылдыйынан баштайбыз. Ал тегерек формада болот. Аны ошо 10го 10 кылып алып, ошо тегерек форманы чийип алабыз. Чийип алган соң аны кыркабыз. Ал эми сумканын размерин өзүңөр каалагандай чоң же кичине кылып, өзүңөрдүн табитиңерге жараша өзгөртө алсаңыздар болот. Алгачкы деталин тоголокту кыркып алган соң анын өлчөп чыгабыз. Анткени основасын кыркууда канча сантиметр керектелет экенин. Биз 80 сантиметр болду. Биз, значит, 80 сантиметр кыркып алабыз. Сумканын бийиктиги дагы өзүңөр каалагандай кылсаңар болот. Мен бул жерде сумканын бийиктигин 25 сантиметр кылып атам. Трапеция формасында чийип алабыз. Чийип алган соң аны кыркабыз. Ушул эле узундукта, бирок будан бир аз кичине, бунун жогорусундагы ошо байлануучу жерин кылабыз. Ал ошо 8 сантиметр кылса бизге жетиштүү. Сумканын негизги деталдары бизде даяр болду. Андан сырткары ошо сап кармагычын дагы бычабыз. Анын узундугун да каалагандай өлчөмдө кылса болот, өзүнө жараша. Биз бул жерде 50 сантиметр узундукта алабыз. Бул дагы түзүү эле бычылат. Бунун кеңдигин же болбосо жоондугун 7 сантиметр кылабыз дагы. Аны тиккенде бүккөн соң бул 3 сантиметр болуп калат. Анан дагы эми байлануучу шнурду дагы ушул кожадан дагы кылсак болот. Андан сырткары ошо ар кандай шнурдардан дагы кылсак болот. Биз бул жерде ошо кожаны өзүнөн эле кылайын деп чечтик. Анын узундугун бизде сумкабыз 80 сантиметр болсо, узундугун 1 метр кылсак бизге жетиштүү болот. Ошону менен бизде бычылуучу нерселердин баары бүттү. Эми тигүү процессине өтөбүз. Алгач тигүү алуудан мурда булавки ийне менен сайып алабыз. Основа болгон материалды ушул жерден тигиш жүрөт. Ошондуктан ушул жерден булавкилеп алабыз. Бунун да бириктирүүчү ошо основага тегерекке булавкилеп алабыз. Ошондо бизге тигүүгө бир канча ыңгайлыктар болот. Булавкилеп алган соң буну аңтарып көрөбүз. Андан кийинки даярдалуучу нерсе бул өдөсүндөгү ошо өтүүчү шнур өтүүчү жери болот. Бул жерди биз ошо корсет менен тесип алабыз. Бизде буну кол менен да тесип алса болот. Бизде аппарат менен кылабыз бул жерде. Алгач белгилеп алабыз. Бирдей аралыкты
Бул аралыгы биз бул жерде 7 сантиметр кылып атабыз. Аралыгын белгилеп болгон соң бул жердин ар бир жерин кыркып чыгабыз. Бул жерде ошо биздин корсетке ылайыктап канча размерде болсо ошодон бир аз кичинерээк кылып кыркабыз. Кыркып бүткөн соң ошо бул аппаратыбызга салып өткөзүп чыгабыз. Ушундай сыяктуу болот. Болду, өткөзүп алган соң буну дагы ошо булавкилеп көрөбүз. Булавкилеп алдык. Эми ушул булавкилеген тигичтерди машинкада тигип алабыз. Тигүү үчүн аңтарып алабыз. Аңтарып ошо булавкилеген жерлерди тигип алабыз. Ушул жерди тигебиз. Тиккен соң булавкини алып чыгабыз. Тигип алгандан кийин бул ошо ылдыйкы жагы менен бириктирип чыгабыз. Тигип алган соң бул жерин да бириктирип тигип чыгабыз машинкада. Бул закрытый тигилгендигине байланыштуу булавкинин баарын чечип алабыз да башынан тигебиз. Алдык. Аны сумкага тигип баштайбыз. Буну тигип алган соң эми шнурдарды тигебиз. Буну бир аз ошо бышыраак болуш үчүн төрткө бүктөп калыңыраак кылып алабыз.
Ал эми бул ошо сумкабыздын сабы болуп эсептелинет. Bunun da ушинтип төрткө бүктөп алсак жакшы болот. Эми бул сумканын сабын ошо сумкага бириктиребиз. Алгач эки четин белгилеп алабыз. Булавки менен ошо местосын белгилеп алабыз. Тигүүдө 2-3 жолу закрапка беребиз, анткени бул эң көп иштетилүүчү жер болот, бул кармагычы. Ушундай сапты улаган соң бул ортосуна шнурду өткөзүп чыгабыз. Шнурду өткөрүп тартканда ошо бул жабылуучу болуп калат. Мынакей достор, ошо сумка даяр болуп калды. Бул жерине дагы мисалы шуру менен бир нерсе менен өзүңөрдүн фантазияңарга жараша да козоп алсаңар болот. Бул аябай ыңгайлуу, чоң буюмдар дагы батат. Бунун ичинде ушул сыяктуу кылып кичинекей сумочкасына ичине салып кошелек катары да колдонсо болот.